эне атанын руху ааламда болбой калат экен, кайсы убакта дегенде балдар бактысыз болуп калса. Эмнеге дегенде ушу багыттуу тарбия бере албагандыктан балдар бактысыз болуп калат. Ошондуктан бул билим берүүгө окуу жайда эле эмес, үй бүлөдө, коомдо болуш керек. Азыркы күндө окуу жайлар өтө көбөйдү, бирок мындай карап көрсөң акырында дипломдун деле пайдасы жок болуп калып атат. Себеби иштеген жер болбогондон кийин окуган окуунун деле дайыны жок болуп калып атат. Ойлоп көрсөң ушу 5 жыл жөн эле энергиясын жеп алып атат. Эне атасынын акчасын жеп алып атат. Керек болсо кээ бир жаштар жолунан тайып алып атат. Ошон үчүн бул азыркы биздин бараткан жолубуз туура эмес өзү. Бул эскичиликти эле бир кайталап атабыз, көрүнгөн мамлекетти туурап атабыз. Доор башка, мезгил башка, ошо доорго карап билим берүүнү дагы, ошо башкаруу жакты дагы түптөп чыгышыбыз керек. Анан ошо эне ата сыяктуу эле биз дагы жерде карапайым эл бактысыз болуп атат. Себеби башчыларыбыз багыт көрсөтө албагандыктан ушул бактыбыздан ажырап атабыз. Ошо башчылар, саясатчылар могу бүгүнкү күндөгү чөйрөгө, жаңы доордун талабына карап кичине өзүңүздөрдү да өзгөртсөңөр, анан элге карасаңыздар.